Тарыхты бурмалоого эч кимдин акысы жок. Жергиликтүү аткаминелердин жеке кызыкчылыгын чектөө керек. Антпесе архивдик маалыматтарды бурмалап, келтеген бир районду 7 жылга карта койгон учурлар кездешүүдө. Тагырага быйыл Нокен районунун 90 жылдыгы той маареке менен өттү. Бирок аталган райондун түзүлгөнүнө 83 жыл толгон болчу. Тарыхый фактыга каршы чыккан бул аракет жергиликтүү телеканалдын жетекчиси аркылуу президентке түз жетти. Эми өлкө башчысы бул кырдаалды териштирүүгө алмай болду. Бар элдин майрамы көп дегенден болуп, ушул жылдын өзүндө эле Кыргызстанда мамлекеттик деңгээлдеги той маарекелердин саны 100дөн ашкан. 2018 жылга мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин бюджетинен каржыланып 105 той өткөрүү планга киргизилген. Анда балыкчынын 120, нарындын 150, Кызыл Кыянын 120, Сузактын 100, Базар Коргондун 100, Лейлектин 90 жылдыгы белгиленет. Анда бул жолдуу түрдө ар бир район шаардын той топурлары үчүн жок эле дегенде 2 миллион сомго жакын каражат жумшалат. Андан сырткары 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө мамлекеттик бюджеттен 307 миллион сом бөлүнгөн. Мындай самандай сапырылып, сарамжалсыз жумшалган каражаттар бир күндүк шаан шөкөткө арналбай, карапайым калктын турмушун жакшыртууга коротулса, максатка ылайык болмок дегендер четтен чыгат. Силер берде бир күн эмес, бир саат жашай албайсыңар. Баа курсагы ток бала, курсагы ач менен ойнойт болуп атасыңар силерчи. Нокен районунун 90 жылдык маарекеси менен Кыргыз өкмөтүнүн Жалал Абад областындагы ыйгармуктуу өкүлчүлүктүн атынан Ал эми баарынан да Нокен районунун даңазалуу 90 жылдыгы коомчулуктун назарына алынып, нааразычылыгын жаратты. А дегенде эле аталган районду 7 жылга карытып, 83 жыл толгонуна карабай, мамлекеттик архивдин маалыматына таянбай туруп, Тагыраагы облус башчысы моюн сунбай бул датаны белгилешкен. Тормозили, то есть не принимали никаких мер. Биз өткөн жылы да, быйыл да Жалал Абад облустук администрациясына бир канча ирет билдиргенбиз. Нокен районунун 90 жылдыгын белгилөө такыр туура эмес деген көп жолу айткан. Бирок негедир маарекени белгилөөнү токтотушпады. Тарыхый фактылар көмүскөдө калтырылды. Свою историю 90 лет не должен праздновать. Тарыхый фактыларга каршы чыккан жергиликтүү бийлик жетекчилерине ушул кезге чейин чара көрүлбөй келет. Мындай одоно чоң жаңылыштык менен бир райондун тарыхы бурмаланган бул жагдай эми президенттин назарына түшмөй болду. Аны 7 каналдын жетекчиси Алтынбек Жумаев 19 декабрда өткөрүлгөн өлкө башчынын маалымат жыйынында президентке таамай суроо берип кайрылды. Жакында Жалал Абад областынын Нокен районунун 90 жылдыгын белгилеп, аягында чоң маареке өткөзүштү да, той өткөзүштү. Бул маареке өтөөрдөн мурун эле журналисттер иликтеп, эмне дегенде 2017 жылы ушул областтык бийлик обл архивке кат аркылуу анан ушундай бир тактоо негизин киргизген экен, ушул 90 жылдыгын тактаган. Булар ачык дана ошол губернаторго, эми губернатор деп кое берели, Нокен районунун акимчилигине дагы кат жүзүндө жазган экен. Нокен району 35 жылы түптөлгөн деп. Мына ошого карабастан булар бүгүнкү күндө октябрь айында 90 жылдыгын белгилешти. Биздин тарыхчылар, эл журт, ошого аябагандай коомчулук өзүнүн пикирин, ойлорун айтты да. Дегенде тарыхты мындай өздөрүнчө өзүнө каалагандай кылып бурмалаган болбойт деп. Бирок бүгүнкү күндө ушул өкмөткө деле кайрылышкан, мындай жыйынтык чыккан жок да. Ким буга жооп тартат, ким буга жооп бериш керек деген ошо ойдон ачык калды. Президент Жээнбеков өзү да той маарекелердин өткөрүлүшүнө каршы оюн ачыктап, бул кырдаалды текшерип тиешелүүлөрдү жоопко тартмай болууда. Нокен 90 жылдык боюнча мен билбейт экенмин, бирок муну мен тактатайынчы. Тактатайын, бирок эми мен деле ачык айтканда 85 жылдык, 80 жыл, 90 жылдык өткөн тойлорго чынында каршымын. Эми өткөзсө. Аерден бир жакшы конференция кылып, тарыхты айтып, тарыхты сүйлөп, анан ошол 90 жыл болду, мындай иш кылалы деп, социал объекттерди куруп, элди топтоп, уюштуруп, ар кандай объект салса, андан макул ошо 90 жылдыкка. Анан топтолуп алды, жылкы союланан топтолуп кетип калганды, ушуну токтош керек да, токтош керек. Бул боюнча да иштер болот, буюрса, иш жүргүзөлөр бул боюнча дагы. Анан бул тактатайын мен бул боюнча. Тактатайын, анан кийин жооп берели. Макул Алтынбек? Табыз, муну жазып алдым муну дагы.
Ушундай жеке кызыкчылыктарды көздөгөн учурлар көз жаздымда калбаш керектигине коомчулукта үмүт артууда. Канчалаган миллиондорду Ак үйдөн тартып, акимчиликтердеги чиновниктерди коноктоп, жилик тартууга эмес, социалдык мекемелердеги кемчилдиктерди оңдоого сарптаса сооп болмок. Республика боюнча 2262 мектеп бар. Анда 1.300.000 тегерегинде балдар билим алышат. Ал эми 202 мектептин имараты жараксыз болсо, кошумча 600 мектеп жана 600 бала бакча куруу муктаждыгы бар. Катарлата боз үй тигип, жылкы союп 90 жылдыгын тойлогон район шаарлардын бүгүнкү күндө бала бакча, билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги, жол көйгөйлөрү айтор, санасаң четтен чыкчу маселелер арбын. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында мамлекетти алга сүрөбөй, артка тарткан мындай көрүнүштөргө жол бербеш керек дейт коомчулук.